Саламатсызбы, түз эфирден Нур Ньюс маалымат программасы, студиядан Надира Бегим Капарова. Алгач күндүн негизги темалары. Ысык көл облусунда жааган кардын кесепетинен 1300дөй баш мал кырылды. Бишкек шаарынын мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдун мүлкү буга чейин козголгон кылмыш ишинин негизинде камакка алынды. Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов ээлеген кызматынан бошотулду. Тарых музейи боюнча бардык маалымат текшерилет. Анткени музейди реконструкциялоо иштеринде ашыкча каражат сарпталганы белгилүү болду. Мындай эсептеп келгенде жаңы музей салып койчудай баада салыпсыздар да. Бүгүн 25 май Кыргызстандын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты белгиленди. Бүтүрүүчүлөрдү өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков куттуктады. Урматтуу балдарым, айланайын балдарым, сиздер биздин келечегибизсиңер. Ысык көл облусунда жааган кардын кесепетинен 1300дөй баш мал кырылды. Маалымат боюнча Ысык көл районунда 1017 кой, 43 уй жана 19 жылкы өлгөн. Төп районунда 50 баш мал, Ак Суу районунда 100 баш мал өлгөн. Учурда өлгөн малдардын санын эсептөө уланууда. Келтирилген чыгымдын ордун толтуруу маселеси азырынча карала элек. Ушундай эле кырдаал Нарындын Ат башы районунда да катталган. Анда калың кардан улам жоголгон 600дөй кой эчки изделип жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү жергиликтүү жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, 23 майда Ысык көл, Нарын жана Чүй облустарында калың кар түшкөн. Биздеги азыркы учурга алынган маалыматтар боюнча өлгөн мал жандыктардын саны Ысык көлдө 360тан ашты. Бул мал жандыктар андан сырткары бир уй, 3 музоо менен, 3 жылкы, 3 кулуну менен өлдү деп маалымат азыр келди. Бул такталган маалыматтар, бирок маалымат такталып атат. Дагы башка жайлоолордо же башка чабандардын малдары кардын астына чыгышы мүмкүн. Ошондой эле Нарын облусунда Ат башы районунда дагы ушул эле абал болуп атат. Ал жерде азыркы учурга алынган маалыматтар боюнча, акыркы сааттагы маалыматтар боюнча, ошол жерде бир чабандын 800дөн ашык мал жандыктары дайынсыз жок болгон. Бүгүн эртең менен алардын бир 200-ün тапкан, калгандары дайынсыз болуп атат. Аны издеп, жардам берип келгенге өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар чыгып кетишкен. Бишкек шаарынын мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдун мүлкү буга чейин козголгон кылмыш ишинин негизинде камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Кулматов 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде Кытайлык ТВ компаниясы мектеп курулушу үчүн берген $2 миллион өлчөмүндөгү гранттык каражатты жеке кызыкчылыгына пайдаланган деп айыпталууда. Ал буга чейин УКМКда 2 ирет сурак берген. Ал өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий кысым деп эсептегенин айткан. Кулматовго коррупция беренеси менен айып тагылып, өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов ээлеген кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. 8 майда Бишкек шаардык соту Салайдин Авазовду камакта калтыруу чечимин чыгарган. Эскертсек, 17 апрелде УКМК Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу электр станциялар ишканасынын мурунку башкы директору Салайдин Авазов менен орун басары Жолдошбек Назаровду камакка алган. Жалал Абад шаарында курулуп жаткан жер асты өтмөк жолу жеке ишкердин арызына ылайык райондор аралык сотто убактылуу токтотконуна карабай курулуш иштерин уланууда. Ага жергиликтүү мэрия менен жеке ишкер өз ара келишип алышканы себеп болгон. Узундугу 40 метр болгон жер асты өтмөктү эгемендүүлүк күнүнө бүткөрүү пландалган. Ага казынадан 13 миллион сом бөлүнгөн. Бул проект боюнча булар 2016-жылдан бери иштеп келатыптыр да мэриячы. Жеке ишкер Максат Орозалиев Жалал Абад шаарына курулуш иштери башталган жер асты өтмөк анын менчигиндеги жерге өтүп кеткендигине байланыштуу райондор аралык сотуна кайрылган. Анткени ал жердеги 1400 чарчы метр аянтты мындан бир нече жыл мурун менчикке сатып алган. Бул жаатында буга чейин жергиликтүү мэрияга эскертүү иретинде билдиргени менен эч бир натыйжа болгон эмес. Мындан улам ал сотко кайрылууга мажбур болгон. Кийин курулуш бүткөндөн кийин бизге кала турган, биздин зданиянын астында кала турган тротуарыбыз мына строительный нормалар боюнча 3 метрден кем эмес болуш керек да. Бизге 3 метр эмес, азыр 2,20 калтырып атасыңар. Биздин эшиктер бар, тепкичтер бар. Кийин элдер тыгын болуп, кайра дагы кызычуу болот. Ишти бүткөндөн кийин көрбөй, алдын ала ушуну изменение кылып алайлык деп суранганбыз да. Булар ага деле болбоду эле. Макул ойлонобуз дешкен, бирок официалдуу түрдө эч кандай кагаз же кат берген эмес эле. Мен айлам жок, эмне кылдым? Сотко жаздым.
Ишкердин арызынын негизинде Жалал Абад райондор аралык соту жер астынан өтүүчү өтмөккө курууга берген уруксатын жараксыз деп таап, соттук териштирүү бүткөнгө чейин курулуш иштерин убактылуу токтоткон. Ага макул болбогон кала мэриясы да облустук сотуна кайрылышкан. Жалал Абад шаарынын Агим Айтматова жана Ленина көчөрүнүн кесилишиндеги жер астындагы өтмөктүн курулушу убактылуу токтотулган доо арызы каралып бүткөнгө чейин. Бул Жалал Абад областық райондор аралык сотунун аныктамасын макулобой Жалал Абад шаарынын мэриясы даттануу менен Жалал Абад областык сотуна кайрылып, азыркы күндө даттануу Жалал Абад областык сотунда каралууда турат. Тергөө кызыкчылыгы үчүн сот тарабынан токтотулду деген курулуш иши учурда уланууда. Ага жеке ишкер менен шаар мэриясы өз ара сүйлөшүп алганы себеп болгон. Ал эми жергиликтүү бийликтин маалыматында жеке ишкер талашып жаткан жер муниципалдык менчикке кирет. Аймак ага пайдаланууга берилгени менен мэриянын карамагында турат. Алардын берген сунушу боюнча бул Ленин көчө жака чыгарасыңар деген, биз ага макул болгон эмес. Эмне дегенде Ленин көчө бүгүнкү күндө ген план боюнча 40 метр болуш керек. Ленин көчө ал тарып калат, ал болбойт. Биз башынан эле өзүбүздүн сунушубузду айтканбыз. Анан кийин ал жерде да маселе болгон. Ал аны туура түшүнгөн окшойт, анан арызын алам деди да. Курулуш иштери башталганына көп болбой жатып, чыргайланган өтмөктүн айланасы курчалганына буга чейин бир топ тургундар тарабынан нааразычылыктар билдирилген. Ошол эле учурда 22 майда соттун чечимине ылайык куруу иштери токтотулганына каршылыгын билдирип, мэрияны колдогон тургундар акция уюштурушкан. Элдин сөзүн укпастан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аракет кылып атканча ошо киши жооп бериш керек. Соттагы туура эмес чечим чыгарган бул. Эл чогулуштарда канча жаңжалдар болуп атат, ушул канча балдарга безопасность боюнча да керектүү болуп атат. Ушуну кармаш керек да, акыры эл ойлонуш керек да муну. Биз каршыбыз, соту да күтөлү кандай меме берет экен. Кандай акыйкат чыгарсын бизге сотчу. Бул жаатында шаардык мэрия доогер келип сүйлөшүүгө барганын билдириште, ишкер тескерисинче алардан каталганын айтууда. Учурда ал арызын кайтып албаганы менен өз ара макулдашуу жүргүзүлгөн жана бул иш шаардыктардын кызыкчылыгы үчүн арызынан баш тартышы мүмкүн. Курулушту 1 метр бул жака жылдырып, курулуш бүткөндөн кийин подземканын тепкичтери менен менин зданиямдын ортосу 3,5 метрден кем эмес болот деп кепилдик берип, кагаз беришти мага. Официалдуу түрдө кат кылып, протокол түзүп, кат жазып. Ошондон улам уже мен эмем, доом мындайча айтканда эме токтоду да. Узундугу 40 метр болгон жер асты өтмөктө эгемендүүлүк күнүнө бүткөрүү пландалган. Ага казынадан 13 миллион сом бөлүнүп берилген. Тарых музейи боюнча бардык маалымат текшерилет. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшенбиев билдирди. Бүгүн Атамекен фракциясынын депутаттары Улуттук тарых музейинде аны оңдоп түзөөгө байланыштуу маселелерди талкуулоо үчүн көчмө жыйын курду. Жыйын учурунда парламент өкүлдөрү реконструкциялоо иштеринде одоно мыйзам бузуулар болгонун айтып, ага ашыкча каражат сарпталганына жана Түркия тараптын оңдоп түзөөгө көмөктөшүү сунушунан баш тартканына нааразы болуп чыгышкан. Жыйында Барсбек деп аталган жыгач инсталляциясынын ар бири $600 алынганы, ал эми консультативдик дизайнерлик кызмат үчүн 394 000 евро сарпталганы белгилүү болду. Сиз айттыңыз, 890 миллион сомго сатылган мебелдин 95% келди деп. Жана мебелдерди көрдүк, сиз ошо ишене аласызбы, ошол жерге $10 миллион мебел келген? Биз өткөрүп алалык биз. 95% келди да, туурабы? 5% калды. Мисалы үчүн мен ошол жерге $10 миллион мебел келген көрө алган жокмун. Ошондо 12.300 миллионго болгондо мындай эсептеп келгенде жаңы музей салып койчудай баада салыпсыздар да. Ал жер бул фундаменталдуу курулган. Буяктан жаан аккан жеринен гана авария кеткен. Калганынын баары эски мраморлар, биз көрдүк. Пол мурунку, капталдар мурунку, лестница мурунку, шыптан гана кеткен. Ошо шып 690 миллион сом турарды мен такыр ишенбейм да. Сиз чатырга канча кетти, ички ремонтко канча кетти, ошону айтып бербейсизби? Себеби карасаңыз, эң жаан көп аккан сырты болчу. Бүт сыртын түрк туугандар $4 миллион жасап бериптир. Ага рахмат. $4 миллион бул 280 миллион сом. Силердин ишиңер андан көп да, бирок сумма 690 миллион сом болот. Буга билбейт болуш керек. Түрктөр кылгандын астында илгери коопсуздук үчүн астында ресторан үчүн жер бар болчу. Эң оор жер ошол жерде жаан табат. Ошондон аккан жаан музейге кирчи да. Эң оор жумуш сырткысы болчу. Аны түрк туугандар $4 миллион жасап берди.
Президент Сооронбай Жээнбековдун соттук реформа тууралуу жарлыгын ишке ашыруу максатында жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүлдү. Тиешелүү буйрукка президенттик аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Досалы Эсеналиев кол койду. Эксперттик топтун курамына президенттин, өкмөттүк аппараттарынын, Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, Ички иштер министрлигинин, Юстиция министрлигинин өкүлдөрү, окумуштуу укук таануучулар, адвокаттар, көз карандысыз эксперттер, жарандык коомдун өкүлдөрү кирди. Эксперттик жумушчу топ мыйзамдар имплементациялоо боюнча соттук реформанын алкагында жүргүзүлгөн иш-чараларды жүзөгө ашыруунун учурдагы абалына мониторинг жүргүзөт. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жүктөлдү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев атайын жыйын өткөрдү. Анда өкмөт башчы жарандардан кыргыз-өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинде түзүлгөн жагдай тууралуу көптөгөн арыздар түшүп жатканын айтып, бекетке кошумча күч тартууну жана каржы маселесин чечүүнү буйруду. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев мындай кырдаалды кыргыз-өзбек чек арасынан өтүп жаткан элдин көптүгү менен түшүндүргөн. Абылгазиев Кыргызстандын жарандары жана өлкөгө кирип жаткан коноктор үчүн эч кандай ыңгайсыз абал жаралбашы керектигин айтып, маселени тезинен жөнгө салууну тийиштүү органдарга тапшырды. Эскерсек, кыргыз-өзбек чек арасында кезек күткөндөрдүн тыгыны жарым жылдан бери азайбай келет. Чүй районундагы Султан Ибраимов мектеби 3 жылдан бери кунарсыз абалга келди. Аталган билим уясына 2015-жылы 3 миллион сомдон көбүрөөк акчаны өкмөт таап, толугу менен оңдоого берген. Бирок жумуш аягына чыкпай турат. Жада калса бул иштин арты соттук териштирүүгө чейин жетти. Ага карабай, окуучулары жаңы мектепте шарты бар спорт залды самап келет. Бұл Чүй районунун Чүй айылынын Султан Ибраимов атындагы номер 2 мектебинин спорт залы. Полдору бүт суурулуп, тубалдардын айрым жерлеринин шыбактары кырыла баштаган. Көк чыттанып турат. Спорт залдын эскирген спорттук машыгуу жабдыктары эле калган. Патологу болсо ийилип араң эле кармап турат. 3 жылдан бери ушул абалда. Бул биз толук түшүнбөйбүз. Муну ар кандай версияларды айтып атышат. Заводской брак деп айтып атышат. Бул плитанчы. Бул аябай узун да. Анан кийин ийилгенде мурун, менде мурун экен, бул боорекени темирди коюп жасап көрүшкөн экен. А мен келип иштегениме эле 10 жыл болду. Ошондон бери эле бул ийилип турат. Буга негизи уруксат жок балдарга эмес. Анан бир фирмасы келип жасамышет 1 айда иштеген, бооларды кырган. Анан эле кайра жок болуп кетти, бүттү. 2015-жылы 3 миллион сомдон көбүрөөк акчаны өкмөт таап, толугу менен оңдоого берген. Атайын тендер өтүп, чебер сервис деген аталыштагы ишкана андан утуп чыккан. Андан бери болгону полдорун сууруп, бир аз кум алып келген экен. 3 миллион 115 миңге ап келгенде бир машине газ 53 менен кум, бул алтын кум болду деп ойлойм мен. Анан кичине стеналарды кырган, ито баарын кырган эмес, полду алып койду. Ошону менен 3 миллион 115 миң бүттү деп. Бөлүнгөн акча 2 транш менен келген. Башында айыл өкмөт жергиликтүү бюджеттен 600 миң сомдойн берсе, кийин финансы министрлиги калган акчаны мам казынадан которгон экен. Эч кандай иш бүтө электе эле каражат толугу менен бөлүнгөнүнө айыл өкмөттүн дагы башы жетпей жатат. Көрсө, учурдагы айыл өкмөт 1 жыл мурун эле келиптир. Негизи айтып атпайм, жанагындай кылынган жумуштар боюнча акт түзүлөт да, ошол боюнча ошонун негизинде отуруш керек болсо да, эми ал боюнча азыр бүт материалдын баары сотто экен. Биз изилдегенге деле мүмкүнчүлүк болгон жок. Сот анын сот жыйынтыгын сот чыгарып берет го дейм да. Кандай чечим болот? Ал эми чебер сервис ишканасынын башчысы Тилек Токтомуш уулунун айтымында бардык иштерди норма менен аткарып келе жаткан. Бирок патологдун цемент бетонунун узундугу 12 метр болгондуктан Кыргызстан боюнча андай өндүрүлбөйт экен. Кайра тиешелүү жактарын темир менен жасоого уруксат алышкан. Эми гана ишке киришээрде эле күтүлбөстүк жагдайлар болуп кетти дейт. Ошол маалда админ тендер дегенде ушундай бир письмо айыл өкмөт чыгарыптыр. Мен андай письмосун приказы мен көргөн эмесмин, биздин компанияга кандай келген эмес да. Ошо эки обл прокуратуранын тергөөчүсү ошо письмону негизги кармап алып эле силердин договоруңар бузулган үчүн силер давай жумуштотукла, акчанын баарын биздин тиги жана прокуратуранын спецсчетуна возврат кылса бир какой-то 10% ушундай калат тура прокуратурагачы. Тергөөчү ошол эки жака эле кызыктар болуп туруп алды да. Жок сен деген акчаны возврат кыл, жумуш жасабай эле кой. Ошентип 16-чы полный ошол эки учур менен өттү. Жумушту кылдырткан жок тамагачы. Силердин договоруңуз расторгнутый.
Биз ага каршы болуп адвокат жалдап ага иштеп баштадык. Договор в каком случае расторгается? Договор только в случае обоюдного согласия, же болбосо по решению суда расторгается, да? 3 жылдан бери кармалган ремонт ишинин тагдыры азырынча белгисиз бойдо. 1 жыл мурун соттук экспертиза жүргүзүлсүн деген соттун чечими чыккан. Бардык тарап тең ушул процессти күтүүдө. Курулуш ишканасы дагы кайрадан ишти баштайын десе, ушул жараян тоскоол болуп жатыптыр. Ал эми 11-класстын окуучулары өмүрүндө спорт залга кирип көргөн эмес. Данил болсо быйыл мектепти бүткөн жатат. Тар имаратта машыгып жүрүп, талай ийгиликтерди багындырып келатат. Шарт жакшы болсо көптөгөн мыктылар чыкмак деп кейт. Спорт зал жакшы болсо, жакшы болмок. Мына биз азыр мындай кичинекей жерде тренировка кылабыз, ага карабай эме кандидат мастер спортага жеттим. Ал эми ата-энелер болсо спорт залдын жоктугуна нааразы болуп, тезирээк маселени чечип берүүнү өкмөттөн суранышууда. Кызым аябай физкультураны жакшы көргөн, өзү дене тарбия боюнча жакшы чуркап, өзү аябай активдүү катышчу эле. Жайындагы эшикте чуркайт, кыш келгенде эле ыйлап, үшүп атам, тердеп, көп ооручу болду да. Бизге спорт зал керек! Спорт жайына муктаж болгон 1700гө чукул окуучунун тиленгени дал ушул. Сиз өлкөдөгү окуяларды камтыган Нур Ньюс маалымат кызматын көрүп жатасыз. Студияда Надира Бегим Капарова, кабарларды улантабыз. Бүгүн 25 май Кыргызстандын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты белгиленди. Билим берүү жана илим министрлиги бир топ талаптар менен чектөөлөрдү киргизди. Анда бүтүрүү кечелери балдарына рухсат берген ата-энелерде экени айтылган. Мындан тышкары майрамды белгилөөдө унаалардын кортежине да тыюу салынды. Ал эми алдыда оор сыноолор турган бүтүрүүчүлөрдү өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков куттуктап, мугалимдердин эмгегин баалап, ата-энелердин үмүттөрүн актагыла деди. Бишкектеги Молдокулов атындагы номер 5 улуттук компьютердик гимназиясындагы акыркы коңгуроо майрамы кубанычтуу жана эсте калчу күндөрдөн болду. Таң эрте башталуучу бул жайдагы салтанатка президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Мектептеги иш-чара Кыргызстандын гимни менен башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков номер 5 мектеп гимназиясынын 90 жылдан ашкан санжыралуу тарыхы бар экенин белгиледи. Ошону менен катар аталган окуу жайда Кыргызстандын түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө өпөл тоодой салым кошкон бир топ инсандар билим алгандыгын айтып, ал бул окуу жайдын сыймыгы экенин белгиледи. Ал эми бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү майрамы менен куттуктоодо, алдыдагы сыноолоруна ийгилик каалап, өлкөнүн патриоту болууга чакырды. Урматтуу балдарым, айланайын балдарым, сіздер біздің келешегісіңер. Ардайым мекенді сүйгілі, мекенді қадырлағылы, ардайым мекенді жүрөңөрдө алып жүргілі. Эмне үчүн дегенде биздин ата-бабаларыбыз ушул мекенди курабыз деп, ушул Кыргызстанды курабыз деп, эгемендүү мамлекет кылабыз упактарга деп, эмне гана тозокту көрбөдү, кандай гана кыйынчылык өтпөдү. Ушул мамлекетти баардыгыбыздан көзүн карайгындай сактап, келечекте ушу биздин жасаган иштерди, биздин мамлекетти эң алдыңкы мамлекет арасында кошот деп ишенебиз. Президент мамлекет билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүп жатканын белгилеп, жаңы мектеп стандарттары киргизилип жатканын, материалдык техникалык базалары жаңыланаарын айтты. Мындан тышкары балдарды окутууда бардык күч аракетин, өмүрүн арнаган мугалимдерге терең ыраазычылык билдирип, аларга чын ден соолук жана иштерине ийгиликтерди каалады. Ошону менен катар бардык мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кайрылып, мугалимдердин эмгегин баалап, ата-энеңердин ишенимин актагыла деди. 40 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келе жатам. Мен көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү бүтүрдүм. Алар мекен үчүн кызмат кылып, жогорку кеңеште иштешет, министерстводо иштешет дегендей. Мына мен быйыл дагы 1-классты окутуп, ардактуу эс алууга чыгып жатамын. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы жылдын 9-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн саны 93 миңдин, ал эми 11-классты аяктагандар 60 миңге жакынды түздү. Буга байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги атайын иш-чараларды иштеп чыгып чектөөлөрдү киргизген. Бардык салтанаттуу иш-чараларды ушул мектептердин имаратында гана өткөзүш керек деп ошондой биз талап койдук мектептерге, мектептердин жетекчилерине, биздин билим берүү территориалдык баягы өзүбүздүн району, обланоолор баарына тиешелүү буйруктарды, түшүндүрмө каттарды жөнөттүк.
Бирок ага карабастан мектеп бүтүрүүчүлөр арасында көңүл ачуучу жайларда коштошуу кечелерин өткөрүүчүлөр да арбын. Бирок мында жоопкерчилик алардын ата-энелерине жүктөлгөн. Жылыга ушу бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроо аземи салтанатына линейкасынан кийин, ошондой эле бүтүрүү кечелеринен кийин ушу оюн зоок жайларда болуусуна дайыма билим берүү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен буйруктар чыгарылып турат. Негизинен бул оюн зоок кечелеринде бүтүрүүчүлөрдүн болуусу ата-энелер менен гана биргеликте болуусуна уруксат берилет. Өлкөнүн бардык мектептериндеги салтанаттуу иш-чараларда салюттарды колдонбоого талап коюлган. Ошону менен катар майрамдоо үчүн автоунаалардын кортеждерине тыюу салынган. Ал эми Ички иштер министрлигинин аймактардагы башкармалыктарына акыркы коңгуроону белгилөөдөгү тартип бузууларды көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилген. Арген Камалжанов, Бекзат Турдубеков, Нур Ньюс. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жаратылыш койнуна эс алууга жол берилбейт. Бул убакка чейин тиешелүү кызматкерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Бирок ага карабай кымбат автоунаалар менен оюн зоок уюштурган окуучулар жана автоунаалар кармалды. Бүгүн Ош облустук жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери окуучуларды табият койнуна алып бара жаткан 30дай жол тандабастарды токтотту. Алардын ичинен 4 автоунаа айып короосуна киргизилсе, башкаларына айып пулдар салынып кайтарылды. Бүгін 25 май акыркы коңгуроо Кыргызстандагы бардык орто мектептерде акыркы коңгуроо аземи өтүп жатат. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча бүтүрүүчүлөрдүн саны 40 миңден ашкан болсо, Ош шаарында 11-класста аяктаган окуучулардын саны 2200гө жеткен. 25 май окуу жылынын аяктоо күнү. Мектепти бүтүрүп жаткан окуучулар үчүн эсте калар көзүрмем. Бул күнү 11-класстын окуучулары коңгуроонун акыркы доошун угуп, билим алган алтын уясы менен коштошот. Ага ылайык өз алдынча кадам таштап, жашоодогу кесип тандоонун алдында турушат. Толкундануу сөз менен жеткире албайсың. Бул мектеп сен тарбиялап өстүрдү, 11 жыл окудуң, анан кийин бир күндө эле бүтүп келиш бул өтө кыйын нерсе. Толкундануу менен сөз менен айта албайсың. Сөз менен жеткире албайм. Бирок бүтүрүүчүлөрдүн мектеп менен коштошуу аземи жылдан жылга ашыкча шаан шөөкөт менен коштолууда. Быйылкы жылы мындай көрүнүштөргө көзөмөлдөө жана коопсуздук чараларын көрүү талабы катуу коюлган. Бул убакка чейин билим берүү министрлигинен тарта шаардык билим берүү башкармалыктары окуучулардын коопсуздугун камсыздоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Шаар боюнча бүгүнкү күндө 11-класстын бүтүрүүчүлөрү 2200 окуучу, ал эми 9-класстын бүтүрүүчүлөрү 4,5 миң тегерегинде окуучу бүтүп атат. Бүгүн эми бул күнгө карата биз буйрук чыгарганбыз. Ага ылайык ошол бүгүн күчөтүлгөн нөмөттө биз өзүбүздөн иштейбиз. Ички иштер органдары менен чогуу. Анан жол коопсуздугу каралат. Анан ушул кечки мындай мектептен сырткаркы бир жерлерде чыккан болсо алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Өткөн жылдары акыркы коңгуроо аземинде бүтүрүүчүлөрдү коштоп чыккан кымбат автоунаалар жол кырсыгына кабылганы али эстен чыга элек. Бул жылы да окуучуларга эскертүүлөр берилген. Эгерде быйыл жаңы чыккан жобого ылайык окуучулар табигат койнуна барып эс алса, автоунаа коштоосунда оюн курса, мектеп директору жоопкерчиликке тартылат же кызматынан кол жуушу көрсөтүлгөн. Бүтүрүүчүлөргө буйруктун негизинде эскертүүлөр берилген, класс чогулуштар өткөрүлгөн, ата-энелер менен өз окуучулар менен эч кандай ушундай оюн зоокторго уюштурууга тыюу салынган. А дегенде Ош облустук жол кыймылын көзөмөлдөө кызматы Ош Эркештам жолунда бараткан мектеп бүтүрүүчүлөрүн кылтакка илди. Бул убакка чейин Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана ошондой эле ички иштер башкармалыгы тарабынан бир топ эскерүүлөр берилгени менен, ал эми окуучулар бүгүнкү күндө чет жактарга ушундай кымбат автоунаалар менен чыгуусун токтоткон жок. Азыркы убакта Ош шаарынан ушул Алай багытына, мындай тактап айтканда Чыйырчык багытына кетип аткан өзүңүздөр көрүү билүү, мындай 4
Mercedes Benz Gelenwagen автоунааларын токтотулду. Жол көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан булардын бардыгы ошол Ош шаарындагы курулуш коллежинин студенттери. Аларга биз түшүндүрдүк. Ал жакка чыкканга болбойт бүгүн деп азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул айдоочуларга карата азыр биздин кызматкерлер административ кодекстин негизинде кандай жол эрежесин бузган болсо, же болсо мисалы ашыкча жүктөгөн болсо, же башка жол эрежесин бузган болсо, аларга карата протоколдор түзүлүп, тийиштүү чаралар мыйзам чегинде көрүлөт. Чырчык жайлоосун көздөй бет алгандар бир гана бүтүрүүчүлөр дегенге болбойт. Министрликтин чыгарган буйругун эске албай, окуучуларга жол көрсөтүп, эс алууга балдары менен кошо жөнөгөн ата-энелерге да күбө болдук. Мен балдарым, кыздарым, өзүм балам сала албайм өзүм машинама. Окуучулардын коопсуздугун коргогон жол сакчылары 3 саат ичинде 30дай жол тандабас автоунааны колго түшүрдү. Бул автоунаалардын 4-өө авто токтоочу жайга киргизилсе, калгандарына айып пулдар салынды. Эскерте кетсек, 2016-жылы бүтүрүүчүлөрдүн мындай жоруктарынан Жалал Абад облусунда 2 окуучу жана 1 оператор көз жумган. Даткашабдан Актилек Акылбек уулу, Нурньюз. Кыргызстандын бардык аймактарында бүгүн акыркы коңгуроо кагылды. Бул күнү бүтүрүүчүлөр 11 жыл окутуп тарбия берген мугалимдерине ыраазычылык билдиришип, мектеп менен кош айтышат. Алдыда аларды мамлекеттик экзамендер күтүп турат. Быйылкы жылы республика боюнча 60 миңге чукул бүтүрүүчү мектепти аяктоодо. Кубаныч жана кайгы коштогон бул сезимдер мектеп менен коштошуп жаткан ар бир бүтүрүүчүгө тааныш болсо керек. Бүгүн Бишкек шаарындагы номер 65 мектеп гимназиясында бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроо салтанаты болуп өттү. Салтанатка ата-энелер жана мугалимдер жамааты катышып, иш-чаранын жүрүшүндө бүтүрүүчүлөргө куттуктоолор айтылды. Такой удивительный праздник. Биз үчүн акыркы коңгуроо өзгөчө майрам. Быйылкы бүтүрүүчүлөрүбүз аябай акылдуу, билимдүү, максаттарын так кое алган мыкты окуучулар. Негизи эле мектептеги ар бир окуучу өзгөчө таланттуу деп эсептейм. Биз дайыма мектеп менен коштошуп жаткан ар бир бүтүрүүчүбүз менен сыймыктанабыз жана аларга кең келечек каалайт элем. Бүгүнкү күн балдарга билим берүүгө бардык күч аракетин жумшап, өмүрүн арнаган мугалимдер үчүн да өзгөчө күн. Анткени 11 жыл билим тарбия берген окуучулар менен коштошуу алар үчүн да оор. Грустно отпускать, потому что на самом деле, когда дети уходят из школы, Албетте балдар менен коштошуу оор болуп жатат. Мен өзүмдүн классыма аябай көнүп калыптырмын. Алар менен иштешүү кызыктуу жана жеңил болчу. Бүтүрүүчүлөрүмө мындан кийинки жашоосунда көп ийгиликтер болуусун каалайм. С кем проработал долго, как я проработала со своим 11 В классом. Быйылкы жылы республика боюнча 60 миңге чукул бүтүрүүчү мектепти аяктап жатат. Чоң турмушка кадам таштап жаткан бүтүрүүчүлөр келечектеги максаттары менен бөлүштү. С одной стороны, мне очень радостно заканчивать школу. Мектеп менин экинчи үйүм болуп калган. Ошондуктан коштошуу бир аз кыйын болуп турат. Бул жерде менин сүйүктүү мугалимдерим, бир туугандай болуп калган досторум бар. Мектебим менин алтын уям. Келечекте мыкты кесиптин ээси болуп, эже агайлардын, ата-энемдин үмүтүн актасам дейм. Ну, в данный момент я в смятении. Бүгүнкү күн мен үчүн кубанычтуу күн, анткени максаттарыма карай баратам. Келечекте журналистика адистигинин ээси болгум келет. Бир чети 11 жыл чогуу окуган классташтарым менен коштошуу оор болуп турат. Бул мектепте менин балалыгым өттү. Ошондуктан бул жай мен үчүн ыйык жер. Рада, что я преодолела еще одну ступень своей жизни. Баланын ар бир ийгилиги ата-эне үчүн чоң бакыт. Салтанаттуу иш-чарага келген ата-энелер балдарынан үмүттөрү чоң экендигин айтышат. Бүгүнкү акыркы коңгуроосу мындан кийин аларга мектепке кайра кайталап келбейт. Ошон үчүн мен аларга каалайт элем ак жол, ушунчалык чоң мамлекетибизге бир из калтыра турган инсан болууга каалап кетет элем. Бул жылы да Ички иштер министрлиги бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелерине кайрылуу жасады. Маалыматта акыркы коңгуроо салтанатында ата-энелер балдарынын коомдук жайларда укук бузууларга баруусун, спирт ичимдиктерин ичүүсүн же авто бебаштыктарга баруусун көзөмөлдөөгө чакырат. Ошондой эле иш-чара аяктаган соң балдарынын кайда, кимдер менен жүргөндүгүн көзөмөлдөө керектиги айтылат. Борбор калаадагы номер 65 мектепте бул мыйзамга баш ийип, бүгүнкү күн салтанаттуу иш-чара менен гана жыйынтыктаарын билдиришти. Гүлбарча Мырзабекова, Чыңгыз Исқақов, Нурньюз, Бишкек.
27 майдан 29 майга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. 27 майда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, бийик тоолуу райондордо карга айланат. 28-29 майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге жетет. 28-29-на бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында болсо нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүшү мүмкүн деп атабыз. Ошого мен мына атайын баса белгилегим келет. Акыркы убактардагы катталган бизде селдердин анализи чыгып атат азыр. Ошондо дагы көбүнчө шашылыш эскертүүгө маани бербестен жергиликтүү бийлик, жаранды коргонуу кызматтары өздөрүнүн балансында турган объектилерин, көпүрөлөрдү, каналдарды өз учурунда карабай, нөөмөттөрдү уюштурбаганын кесепетинен көпчүлүк жагында жабыркап калган ушулар бар. Урматтуу телекөрүүчү, Нур телеканалы сиз менен кызматташууга кызыктар, коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелер, көйгөйлөр, чукул кырдаалдар тууралуу учкай маалыматтар, оперативдүү видео тасмалар менен бөлүшүңүз жана Нур ТВнын мыкты мобилдик репортеру болуңуз. 0553 30 31 84 WhatsApp номери сиздин маанилүү маалыматыңыз үчүн ар дайым кызматта. Бүгүнкү жаңылыктарды мына ушундай материалдар камтыды. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык. Эфирдик берүүлөрдү интернет ньюс программасы улантат. Каналдан узабаңыз.